Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде галсусуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Кайыпов Нурлан Бекболотович. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Нарын облусундагы ушул жооптуу кызматтарды аркалагандардын ичинен эң эле жашы ушул аппарат жетекчилик кызматты аткарган сиз болушуңуз керек. Деги эле ушул кызматты аркалоо кандай экен? Өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен 2011-жылы ушу Нарын шаардык мэриясынын босогосун аттап, ошол жерде адистик кызматка кирип, ошондон өзүмдүн иш тажрыйбамды көрсөтүп, өзүмдүн кесипкөйлүгүмдү көрсөтүп отуруп, бүгүнкү күндө аппарат жетекчилик кызматка келип отурам. Албетте, ушул кызматка, ушул тепишке келүү оңой болгон жок, жеңил болгон жок. Ар бир иштин, ар бир ошол учурунда иштеп аткан кызматта мындай өзүңдү көрсөтүп, жакшы иштердин башында жакшы ийгиликтерге жетиш үчүн талыкпаган күн түн аракеттердин аркасында ушул кызматка келип отурабыз. Улам жогорулаган сайын, улам өйдөлөгөн сайын ар бир кызматтын өзүнүн жоопкерчилиги болот. Бул жерде аппарат жетекчи болгондон кийин жалпы уюштуруу маселелери шаарда болуп аткан, ошол аппараттын ичиндеги жалпы ынтымакты камсыздоо, жалпы иш кагаздар жана башка ошол эле учурда негизги иштердин баары мага жүктөлгөн. Ошол учурда андан сырткары айта кетчү нерсе, бул мэрия кандай десем, бул комплекстүү бир жакшы школа деп койсок болот да. Бул жерде бир эле багыт менен иштеп кетместен, бул жерде бир нече багыт менен бир күн карасаңыздар, жалпы спутникке чыгып калып атабыз, спутникти контролдоп калып атабыз. Бир күнү карасаңыздар, борбордук аянтта иш-чара уюштуруп өткөрүп калып атабыз. Бир күнү карасаңыздар, бир спорттук иш-чара болуп калат. Бир күнү карасак, бир маарекелерди уюштуруу болуп калат. Бир күнү карасак, жанагындай жыйындарды, жанагындай иш-чараларды уюштуруу болуп калат. Ошон үчүн бул ар тармактуу камтыган жакшы мен үчүн чоң школалардын бири болду. Мына быйыл мага иштегениме 12 жыл толуп отурат. Анан айта кетсем, баягы башынан эле ушу эл менен, чарба менен бир жерге отуруп эле бир нерсени тиктеп отурбастан ушу бир аралашып, кабинеттен чыгып мындай иштесем деп кыялданчумун окуп жүргөндө. Анан кийин студенттик кездерди өткөргөндөн кийин эле келип калдым. Анан жаңы бүтүп келгенден ушу резюме тапшырып иштеп жүрүп, анан алгач банк кызматына чакырып калышты. Анан банк кызматына иштеп жүрүп, ал система көп мындай мага жага бербеген сыяктуу болду да. Мындай бирөөнү барып доолап, анан кайра мындай бир план ишке коюп, анан ушундай кыдырып жүрүп, ушундай чарба болсо деп, анан как раз ушу мэрияга кирип калып, ушундай десем, анан компьютер билесиңби деп калды. Анан компьютер билем десем, анан ушундай бизде эжелер, байкелер бар, ошолорго жардам берип, өзүңдү стажер болуп иштей бербейсиңби деп калды. Макул деп ошол жерде аралашып, бат эле коллектив менен тил табышып, иштешип, кагаздарга көнүшүп иштеп калдым. Азыркыдай АГСте азыр баягы электрондук документ жүгүртүү болуп калбады. АГСте бүт кагаз менен иш алып барчубуз да, улам кайра чыгарып, анан жетекчиге кезекке туруп кол койдуруп, эгер туура эмес болуп калса кайра келип базып, анан ошол учурда ошентип атып, баягы ошентип 5-6 ай өтүп кетиптир да. Анан мен дагы улам башка жумуш иштешип жүрө бердим, бирок ошол учурда мага ушундай жүрөгүмө жакын болуп калып эле, баягы мурунтан бери иштеп жүргөндө аябай баягы көнүшүп кеттим бат эле. Анан баягы жыл жаңырып ушинтип эметип атканда как раз бир бош орундар пайда болуп калды. Анан ошол жерден баягы конкурс болуп, ошол конкурстан өтүп келип, ошол адистик кызматка биринчи социалдык маданий өнүктүрүү сектору деп койгон, ошол жерге адистик кызматка келип, анан ошондон иштеп отуруп, бүгүн аппарат жетекчилик кызматка чейин келип отурам да. Сиздин иш алып барууңузда чынында эле ошо жамаат менен бирге эле ошол шаар жетекчиликтеринин дагы бир иш аракеттери, кадамдары ошо сиздердин команданын жардамы менен жүргүзүлүп атат да. Анда деги эле ошо акыркы учурларда ошо Нарын шаарында жарыктандыруу, жашылдандыруу маселелери аябай жакшы жолго коюлуп атат да. Ушул кадамдар кандай жол менен ишке ашууда? Акыркы жылдары өзгөчө инфраструктурага басым жасалып атат. Аллеяларды оңдоо, парктарды оңдоо, жаңы парктарды салуу, анын ичинде өзгөчө жарыктандыруу маселеси каралып атат. Анан биз баягы жетекчилик менен сүйлөшүп алчубуз. Анан Кудайым буйрса ушу кичинекей чакан шаарды мындай кечкисин караганда Шанхайга айланталы депчи. Анткени мен 2019-жылы ошо Кытай эл республикасында иш сапар менен, кызматтык сапар менен болуп келип, анан ушундай баягы көңүлүм толот да. Анан биз баягы күндүз аракет кылып атабыз, бирок түнкүсүн көрүп көңүл толот, бирок бизде жазап койсок болот экен да. Ошон үчүн анан ошондо келип айтып, мындай Шанхай кылсак болот экен деп, ошол менен аракети менен азыр бүгүнкү күндө
баягы келген коноктордун көз жоосу кечки түнкү жарыктандыруу болуп атат да, аябай башкача болуп калыптыр депчи жөн эле коюп койбоштон аны жанагындай кооздоочу каражаттар менен жанагы административдик имараттарга, көп кабаттуу үйлөрдүн имараттарына кооздоп көрүп атат, тагып ойнотуп атабыз. Бул дагы бир өзгөчөлүк болуп атат Чакан шаарыбызда. Андан сырткары бюджетибиз тартыш билесиздер. Анан кийин баягы азыркы мэрибиз Камболот Мусаевич келгенден баштап эле ушу ишкерлер менен иштөөнү колго алып, былтыр 22-жылы ушу 22 миллион сомго чукул ишкерлер менен жанагындай эл аралык уюмдар менен кызматташып отуруп 22 миллион сомго чукул ошо жеке ишкерлердин жана эл аралык уюмдардын жанагындай инвестиция тартылган. Анын баары тең эле ошо көбүнчөсү инфраструктурага басым жасалып, парктардын айланасын тосуу, түнкү жарык, жанагындай билесиздер, баары жерде эме болуп кетти. Баягы тамаша иретинде тиги плафон коелу деп бүт тосмолорго, административдик имараттардын тосмолоруна коелу деп айтып, анан жалпы текши тапшырма берип калды. Деги эле оңдой эле ушундай эле плафон коелу деп, анан кийин эле текши тапшырма бергенден кийин баягы мекемелер, жарандар да текши тапшырманы аткарып, анан нарында жок болгондо Бишкекке барышыптыр да. Бишкекке барып килейген дордойдун ичинен ушунтип плафон берип коесуз, биз тиги сатуучу айтып атат дейт, нарындан келдиңизби депчи. Анан ушу Бишкекке чейин ушу биздин жарыктандыруубуз мындай белгилүү болгондо абдан сыймыктанып, анан бүгүнкү күндө абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда кайра мындай терс жактары да болуп кетип, биздин өзүбүздүн кээ бир жарандарыбыз тарабынан эми жаш өспүрүмдөр кичине баягы билбестик кылып талкалап чаап кетип атат. Алар дагы баягы өзүнүн баягы күнөөсүн сезип, кайра баягы ачыгын айтып муну талкалап койдум эле деген учурлар болуп атат. Бирок кийинки күндөр андай көрүнүштөр жок болуп калды да, буюрса. Андан сырткары ошо быйыл 155 жылдык өттү, 155 жылдык иш чарасы. Бул дагы чоң масштабта абдан жакшы өткөргөнгө аракет кылдык. Муну эл баалап, сырттан келген конокторубуз өзүнүн баасын берди болуш керек. Менин өзүмдүн практикамда иштеп атып, мен уже 145 жылдыктан бери өткөрүп келатабыз. Мына 145 жылдыктан баштап 155 жылдыкка чейин ар жыл сайын өткөрүп келатабыз. Бирок биз 145 жылдык, 150 жылдык жана 155 жылдыкты чоң юбилейлик дата кылып, мындай чоң масштабта өткөргөнгө аракет кылдык да. Калган күндөрдү болсо баягы шаар күнүн катары белгилеп, мындай өткөрүп келатабыз да. Нарын шаар облустун борбору болгондуктан ошол жанагы сын пикирлер дагы, жазалган иштер дагы баардыгы көз алдыда турат да. Анан ыргыткан таштын баары тең эле шаардык мэрияга тиет да. Анан деги эле ушул Нарын шаарында түйшөлткөн дагы кандай көйгөйлөр бар, кайсы маселелерди жөнгө салынса болот эле, жарандардын үнү эмнеде экен, көпчүлүгү сиздердин көз карашыңызда шаарда кандай дагы өнүгүүлөр, өзгөрүүлөр болуш керек? Жергиликтүү мааниден сырткары баягы республикалык деңгээлде чечилүүчү бир чоң маселелер бул албетте социалдык объектилердин курулушу, мектеп, садик. Андан сырткары биздин өзүбүздүн ички жолдор. 2023 жылдын 11 мартында биздин президентибиздин Нарын шаарына болгон иш сапарында ошо мэр тарабынан көп маселелер коюлуп, ошонун көпчүлүк пайызы ишке ашып атат бүгүнкү күндө. Албетте биз буга чейин 2-3 жылдан бери ички жолдор асфальттанбай калган. Быйыл мынакей 10 километрге чукул жолубуз асфальттанды. Дагы жолдорубуз эмки жылкыга баягы өткөрмө болуп калды, баягы аба ырайын эме болгон. Андан сырткары эң чоң баягы долбоору болуп, ошо Ленин көчөсүнүн асфальттоо иштери туруп атат. Кудайым буйрса, бул долбоору бүттү. Анан эмки жылы буйрса башталган атат. Болжолдуу долбоор сметасы боюнча 981 миллион сом болуп атат. Почти 1 миллиардка жакын долбоор болуп атат. Бул айтып көрсөк, бул республикаларда чоң долбоордун бири болуп калат деп ойлойбуз. 17 километрге пландалган жолду бул жөн эле жолду асфальттап койгондон ошонун ирригация системасын, асфальт тротуар эки тарабында, анан түнкү жарык системасын толугу менен бул комплекстүү кылып, эмки жыл Кудайым буйрса жазалып калат деген ишеничтебиз да. Бул шаар үчүн эң маанилүү жана керек долбоорлордун бири. Мынакей Ленин көчөсү бул 2010 жылы айрым бөлүк болуп асфальттанган. Ушу мен жаңы жумушка келип аткан. Азыр 10 жыл өтүп асфальттын баягы кичине абалы начарлап бартат. Анын үстүндө дагы биз баягы чоң ЭБР долбоору боюнча канализация жана таза суу түтүү боюнча долбоорду ишке ашырып жатып, ошо айрым жерлерден Ленин көчөсүнөн мажбур болдук да, ошо касып өткөнгөчү. Анан касып адегенде эмки жыл ушу чоң долбоорубуз ишке ашкычакты бир жер астындагы системаларды иретке келтирип алалы деген маселе болду да. Ошон үчүн баягы жол системасы быйыл аябай жакшы ишке ашып кетти деп ойлойм. Жана ички көчөлөр дагы буюрса 43 көчө сунуштаганбыз. Бүгүнкү күндө 22 көчөбүз толугу менен асфальттанып бүттү да. Анан буга чейин 1 километр берип коюп, бир 3 көчө же 4 көчө менен чектелип келгенбиз. Быйыл абдан жакшы масштабтуу асфальттоо жумуштары жүргүзүлдү. Буга чейин сиздер да көрүп
келгенсиздер. Мына бүгүнкү күндө дагы ушу асфальттоо иштери толук токтой элек. Буюрса ноябрдын 15-inde ушу жол курулуш иштерин токтотобуз деп турабыз. Бирок ошонун ичинде 10 километр, 11 километрге чукул жол толук асфальттанып бүтөт да. Дагы бир шаарда түшүлгөн маселе бар да, ошол жана ипотекалык насыяда ошол үйлөрдү куруу боюнчачы. Ошол маселе жазында башталып, ошол президент өзү демилгелеп айткан, акча бөлүндү Теңиртау фондунан деген, бирок иш токтоп турат да. Себеп эмнеде? Биз дагы презентация кылгандардын арасында чоң социалдык долбооруна ипотекалык көп кабаттуу үйдүн курулушу бар болчу. Бул РТС деп коебуз, РТ чыгыш тарабынан 920 чарчы метр жер тилкеси чечилген, жер чечилип, ал ошол жерге өзүнүн баягы долбоорлоо институт тарабынан проектилерин долбоорлоо кылган, а жерге 9 кабаттуу 4 үй түшө турган болду. Бүгүнкү күндө долбоору бүттү. Эми ошол долбоордун алкагында жанагындай канча нарк кетет экен, ошол сметасы түзүлүп атат. Кудайым буйрса, ошол сметасы бүтүп калса, биздин Теңиртау өнүктүрүү фонду тарабынан каржылоо башталат. Каржылоо башталса, ушу утуп алган компания тарабынан курулуш иштери жүргүзүлөт. Азыркы күндө бир 50-60% жумушу бүткөрүлдү. Биз шаардык мэрия тарабынан жер тилкеси даяр турат бүгүнкү күндө. Коммуникация системаларын да даярдап аракетин көрүп атабыз. Андан сырткары баягы долбоор жаза бул көп маселе да, жанагындай сейсмик экспертизадан өтүш керек, ошол процесстер өтүп отуруп ушунга жетти. Бирок долбоор толугу менен бүткөрүлүп, биз ошо Теңиртау өнүктүрүү фондуна сунуштадык. Анан ал жерден дагы Бишкектен жанагындай строй компаниялар өзлөрүнүн сметасын эсептеп чыгып туруп, анан бир баа чыгат да, бир 500 миллионго, 600 миллионго же 700 миллионго ушул үй бүтөт деп. Ошо бүткөндөн кийин анан курулуш иштери башталат. Курулуш иштери өзү планы боюнча биз 2 жылга созулат деген план бар, эгерде башталган күндөн тартып. Анан коммуникация системаларын биз алып толук бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анан бул дагы социалдык көйгөйлөрдүн бир чечилиш жагына чоң маселе болот экен. Анан ошо айта кетиш керек, жана ипотекалык. Биз убагында Нары шаардын өзүн карасаңыздар, мындай географиялык түзүлүшү мындай кууш жайгашып, 2 тоонун коюнунда жайгашкан да. Анан буга чейин баягы эски ген план менен иштеп келип, мына былтыртан баштап жаңы ген план бекитилди. Ошо ген пландын негизги бир максаттарынын бири шаарды баягы туурага же узунга өстүрүү эмес, бийиктикке өстүрүү каралган да, ошо көп кабаттуу үйлөрдү салуу депчи. Анан бул жерде дагы Союз мезгилинде бир медициналык корутунду бар экен, жанагындай 5 кабаттан өтпөсүн дегенчи. Биз жок, андай болбош керек, 5 кабаттан өткөндө болбой калат деп, биз дагы изилдөөлөр жүргүзүп, ал медициналык корутундулар кайра текшертип отуруп, биз жана салына турган көп кабаттуу үйдү 9 кабатка көтөрдүк. Ошону менен буюрса нарынга 9 кабаттуу үй салса да болот экен деген маселе чечилип атат. Эми жеке жашооңузга өтсөк да, ошол мэриянын жетекчиси чиновник Нурланбек Болотович үйдө кандай адам? Мен өзүм жөнөкөймүн. Сырткы чөйрөдө мени жөнөкөй адам катары билет. Ошо жөнөкөйлүгүмдүн өзүмдүн сапаты менен мен ушундай күн, ушу жерде, ушу күндө, ушу кызматта иштеп атам деп ойлойм да. Эч качан мындай бой көтөрбөгөнгө, эч качан бирөөгө жаман айтпаганга аракетимди жасайм. Кызмат боюнча өзүмдүн талабым бар эми, баягы кызматчыларга дегендей. Андан сырткары үйдө мыкты атамын, мыкты жолдошмун деп айта кетем. Өзүм көп нерв болбойм, баягы жашоодо өзүм тамашакөймүн. Тамашаны жакшы көрөм, мындай өзүчө туугандар, достор, жана шернелеш байкелер менен отуруп калганда мындай жакшы отурам да. Анан өзүлөрү айтышат, баягы айтканча компанейскийсиң депчи. Анан жакшы отуруп, жакшы сүйлөп, тартынбай бийлеп дегендей. Анан мындай жөнөкөй эле, мындай өтө мындай текеберленбеген жөнөкөй эле жакшынакай адаммын деп айтам. Үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз да. 1 жубайым, 3 кызым бар. Жолдошум ошо сулуулук тармагында эмгектенет, салонда иштейт. Кыздарым мектепте, бала бакчада. Анан баягы кыргызда айтып коет эмеспи, баягы 3 кызы бар киши 5ке чыгат депчи. Кудайым буйрса мен баягы айтам 5тик кишимин депчи. Кыздар дагы бизди тартып, мындай окууга кызыгып, башка өзлөрү мындай изденүүгө кызыгып, мындай жакшы чоңоюп келатышат. Биз дагы аларга татыктуу тарбия бергенге аракетибизди жасап атабыз. Бош учуруңузда эмне менен элек болосуз? Бош учур барбы негизде ошол? Бош учур көп убакта болбойт. Себеби дегенде шаарда абдан маселе көп. Күн-түнү иштегенге аракет кылыш керек. Анан бош учурда өзүм мындай техникага кызыгам да. Техникага кызыгам. Баягы айдап жүргөн машинамдын тиян карап, биян карап, өзүнчө мындай жасаганга бир аракет кылам да. Анан
жумуш учурунда баягы жуубай же эмне кылбай шашып айдап жүрөм. Анан ушу кээде бош болгондо ушу техникага аябай көп көңүл бурганга аракет кылам да. Анан албетте үйдө болгондон кийин кээде суббота дем алыш күндөрү үйдө бир мүмкүн ошол туура келип калса тамак жасаганга аракет кылам да. Кайсы тамактар жасайсыз? Плов башкандан башкасын жасай берем мен. Пловдук кичине опурталдуураак го. Анан азыр күрүчтүн түбү көбөйүп кетпеди, суу аз көп дегенде, анан ошон үчүн плов баскандан кичине карманам, бирок калган тамактарды жасай берем. Сиз мен билгенден ушундай тамаша өзгөчө бир тамашаларды бай, тамашаны көп айткан адамсыздар. Андей эле телекөрүүчүлөргө дагы бир ошол тамашаларыңыздан айтып берсеңизби? Бир башыман өткөн нерсени айтып берейин. Тиги 2011-жылы ушу мэрияда иштеп жүрүп эле анан ыргесе коюп калдык. Анан ыргеседе Актан акылайым болуп, Актандын ролун аткарып калдым да. Анан Актандын кийими башкача болот эмеспи? Көк кийип, анан мындай калпак кийет. Анан кийинкиде мен галстук кийип, анан костюм кийип бырдап чыкмакмын да. Анан эле тиги баягы чечинген жер мырзаларга өзүнчө, айымдарга өзүнчө көрүп коет, драма театрынан кийинип атабыз, анан чуркап барып эле бир номер калды, кийин галстукту таппайм. Галстук таппайм, издеп атам. Анан тиги мен менен кошо эле тиги байкелерде издешип атат. Анан кийинен кыйкырып, анан бир галстук менен чыктым да. Көрсө ал ошо издешип атканда мен ошо галстукту тебелеп эле үстүнөн жүрүп бериптир да. Анан таң калып атпайм, тиги бут ниси турат да буяктачы. Анан бул каяктан десе, жана издеп атканда ошол жакта тура бериптир депчи. Эми баягы апенди дегенде эле жашоодо өзү эле күлкүлүү эмеспи? Анан бир элге айтып жүргөн айыптардан апенди мындай караса элдин баары эле базарга соода кылып кетип атат дейт. Анан караса өзү жалыскандай эле сезилет экен. Анан эмне кылам деп базарга барса тиги муну сатат, тиги муну сатат. Анан ойлонуп туруп анан ташты майдалап сата баштайт экен да. Ташты майдалап жанагындай семечканын упаковкасына тизилип эле анан базардын төрт кошконуна отуруп алып эле анан кийин чычкан өлтүргөн дары деп эле сатып берет экен. Анан кийин элдин баары ала баштайт. Анан өтүп соодасы аябай жакшы болгондо алып келип кайра чизип атса, анан биринчи алып кеткен. Анан тиги кардарлар келет экен. Анан ой апенди, муну өлтүрбөйт турбайбы? Бул жөн эле сатып аткан турбайсыңбы ал дейт. Анан ой сен кызыксың го дейт экен да, тиги саткан кардар. Сен биринчи чычканды карма дейт экен да. Анан колтугунан гытыгыла дейт экен да. Гытыгылатса анан күлөт. Анан оозун ачканда муун дарыдан өлөрчө тырасың, анан ошондо өлөт дейт экен да. Окуй, мен антип убара болбой эле балта менен чаап өлтүрбөйм десе, антип өлтүрсөң болот деп коет дейт. Антип өлтүрсөң болот деп коет дейт. Өзүңүздү бактылуу сезесизби? Бактылуу адамсызбы? Бакыт деген эмне? Бакыт деген эми ишиңде, үй бүлөңдө, жалпы эл журтта тынччылык болсо, эл мындай жакшылыкка умтулуп атса, элде той болуп турса, жамандык болсо дагы мындай кечинен андай бир неме болгондо, мындай элдин сүйүүсү, үйдөгү атмосфера, жумуштагы атмосфера, сырттагы коомчулук чөйрө дегенде ушул мындай жадырап жайнап бир жакшы маанайда болсо мен үчүн ушундай бакыт деп ойлойм да, жакшы. Анан иш дагы ошолго жараша мындай шаар дагы ылдам дагы жакшы кетеби деп ойлойм да, мындайчы. Кыялданасызбы? Анан кыялдарга ишенесизби? Эмнени кыялданасыз? Келечекте бир мындай туристтик шаарларды кыдырып келсем деп кыялданам да. Ушул туристтик шаарларды кыдырып келсем, Египетти, Дубайды, Турцияны, Кытайдын жакшы шаарлары бар көрүп келген. Ушул алыскы, жакынкы өлкөлөрдү мындай кыялданам кыдырып келгенге. Албетте өзүмө жакын адамдар менен, үй бүлөм менен кыдырып келгенге. Мен өзүм эмнени кааласам, мен аларга да ошолорду каалайм да. Достор менен, дели теңтуштар менен дегенде. Мүмкүн ата-энемди жиберип дегенде ушундай кыялданам. Анан эң негизги кыялдардын бири ушу оорубасак экен деп кыялданам. Балдар оорубасын деп мындай. Эч ким оорубаса экен деп ушундай жакшы нерселерди кыялданам да. Көп мындай жакшы иштер болсо экен. Өнүн ичинде шаарыбыз өнүксө экен, өссө экен, жаман сөз ээрчибесе экен деп кыялданам. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге эркин микрофон, жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылыңыз. Эл жерибизде тынчтык болсун, эч качан жамандык болбосун, өсүп өнүүнүн үстүндө бололу. Ар бирибиз иштеп аткан кызматыбызда мейли кичинекей болобу, чоң болобу, ошого жоопкерчиликтүү мамиле кылып иштесек, ошол дагы биздин майдадан өйдөгө чоңго чейинки бир чоң салымыбыз деп ойлойм. Анан баарыбыз жоопкерчилик менен жакшы иш алып барсак,
ошол иштеп аткан регион, шаар, район, облус, ошол эле Кыргызстаныбыз баардыгына келип, Кыргызстаныбыз алдыга жынып өсөт деп ойлойм. Келип микрофонго чоң рахмат, ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Кайыпов Нурлан Бекболотович болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү, сак саламатта туруңуздар.